Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Исхак Масалиев. 5-ші жол депутатсызбы? 5-ші жол. 5-ші жолы. Да кимдер бар 5-ші жолы шайланган? Адахан Мадумаров бар, окшойт көз. Малиевче? Малиев 4 жолы. 4 жолы. Ну, ветераны, получается. Ну, ушундай болот аткан, ветеран болот атабыз. Ветераны 5 жолы. Аскар Акаевич президент болгондон шайланганбыз. Андан бери канча президент келип кетти. Азыр Садыр Нуркожоевич президент. Биз депутаттык кызмат аткарып атабыз. Бирок бул шайлана турган кызмат орду, ошондуктан элибизге сөзсүз биз абдан ыраазыбыз. Ушунчалык ишеним көрсөтүп депутаттык кызматта, жумушта иштеп бери деп ишеним көрсөтүп жибергенине биз ыраазыбыз абдан. Андан тышкары Коммунисттер партиясынын төрагасы. Кыргызстан коммунисттердин партиясынын жетекчиси болом. Эки коммунисттик партия бар да, бизде? Экинчиси да бар. Коомдук бирикме деп аталат. Коммунистическая партия Киргизия. Себеби 1991 август ГКЧП болгондон кийин Жогорку Кеңештен, Верховный Советтен токтом кабыл алган. Кыргызстанда коммунисттик партия деген ат менен партия катуу болбойсун деп. Анан ошону карабастан 1999-жылы биздин партияга атаандаш болсун деп, ошо Ак үйдүн аракеттери менен Коммунистическая партия Киргизия деген коомдук бирикме катталды. Партия эмес, коомдук бирикме да? Коомдук бирикме. Ошондуктан эки партия бар деп айтып атабыз, бирок чындыгында алар партия эмес экен. Кыргызстанда бир гана Кыргызстан коммунисттер партиясы бар. Ошол партиянын жетекчиси болуп, ошо канча жылдан бери, 20 жылдан бери жетекчимде. Мына бүгүн 18 март 17-18 мартта Аксык окуясы болгон. Ошондон кийин 3 жылдан кийин Акаев кызматтан кетип атат, Эми Аксык Когалан окуясы бул бийликтин жетишкендик деп мындай кайшага алып атса болот да. Канчалык элини урматтабаса, канчалык элине мамиле, орой мамиле жасаса, ушуну менен бүтөт да. Ойлоп көрсөңүздөр, азыр убакыт өткөндөн кийин жөнөкөй тил менен айтканда ошол жерде айылдагы топтолгон жарандарыбыз жол менен тынч тартипте кетип баратып кербенге барабыз. Биз Азимбек Бекназаров депутатыбызды камактан бошотулсун деп талап коебуз деп барып аткан жерде талаада атып таштаган да. Сотко катышабыз деп. Ошол жерде соттун чечими чыкмак. Райцентрге барып туруп, сотко катышып, Азимбекти бошотсун деген талапты коебуз деген барган адамдар да. Талаада коен кекилге окшоп атып таштаган бийлик болгон да. Анан ошо койгонон болгондон кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин көп нерсе өзгөрүлүп кетти. Барып 2005-жылы элдин наразычылык ошол менен топтолуп кийин андан кийин эсиңизде болсо жөө жүрүш болгон, аксылыктар келди, Бишкекке бир дүрбөлөң болгон митингдер күчөп кеткен. Ар кандай башка нерсеге байланыштуу митингдер анын жыйынтыгында 2005-жылы 38 шайлоо округдарда бурмалоо, бузуукулар болгондо жыйынтыктап аянтка келип ошондо бийлик алмашкан болчу да. Эми мында ойлоп көрсөк, ушул Когалан окуялары ошондой бийликтин өзүнүн жарандарына кылган мамилеси келерки жетекчилерге сабак болуш керек. Бирок тилекке каршы алып болгон эмес, болбой атат азырынча. Ким төргө отурса, ошол замат унутуп калат экен да. Эрткече кандай болгон эле, сени кандай куугунтук жасаган эле, мыйзам кандай бузулган эле, ал нерсе баары унутулат. Тескерисинче ушул төргө отурган президенттерибиз баары тең. Биздин күчүбүз жетет, биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эл бузарларды жоготобуз, митингдерди тоскоолдук кылабыз, эч кимге жол бербейбиз. Мына биздики туура деп айта баштайт да. Бул эң бизге чоң жетишпестигибиз деп айтсак болот да. Ошондо коркосуң да кээде бирөөнү шайлаганда ким алтын киши болсо да төргө отургузуп койсоң, бир аздан кийин башкача басканы башкача болуп калат, сүйлөгөнү башкача болуп калат. Анан мурда мен деп сүйлөгөн жигитибиз биз деп сүйлөп калып атат да. Бул илгери падышадан калган бир өнөрлөр пайда болот, биз деп калат өзүнүн жөнүндөчү. Биз деп калганда анда түшүнүктүү болуп калат да. Демек анда ошол төрдө отурган оору, бийликтин оорусу жукту экен да. Ошол жерде кантип жоготуш деген кандай жукпасын, ошол өзүнүн алып жүргөнү терс таасир бербесин, элибизге мындай зыян алып келбесин деген ойлор дайыма пайда болот да. Ошондуктан ал Аксык окуясы өтө биздин тарыхыбызда жаман ушу тармакта барактар, тарыхыбыздын барактары.
бул сабак болуш керек. Ошону бүгүнкү күнгө чейин кимиси күнөөлүү, кандай күнөөлүү, кайсы прокурор, кайсы суд, кайсы милиция, ким атты, кандай атты, баары жарык далилдеп чыккан эмес али бери. 20 жылдан ашык өттү. Мына. Бирок жанагы эки милициянын эки эмеси башталган. Тайфун анан ураган деген эки эмеси. Эми ал жерде алардан тышкары Аскар Акаев президент болгондо, анан жанында иштеген жүздөгөн атка минерлер болчу да, алар буйрук берген да, ошо милицияга буйрук берген, ошол жерге талаага барган, ошол жерде токтоткун, керек болсо курал колдонгун деп буйрук бергендер бар да. Өткөрбөгүлө деген. Өткөрбөгүлө, кербенге киргизбегиле деген жетекчилер бар да. Ал эми октун пайдаланыш ал жерде бир аз башкачараак, коомчулукта түшүнбөстүк болуп атат, бирөө ойлоп атат, көп ойлоп атат. Ал жерде ат кыла деп бирөө команда бербейт. Себеби мыйзам негизинде эгерде куралданган адамга, кызматкерге бирөө кол салса же анын өмүрүнө коркунуч пайда кылса, ал куралды колдонууга эч кандай буйруксуз эле укугу бар да. Ошондуктан бул жерде негизи бийигирээк караш керек да, бийигирээк караш керек. Ким ушуга жеткирди? Аскар Акаев күнөөсү жок экен, таптаза деп, азыр коркпой келе берсин деп азыркы президент айтты. Мен ойлоп атам, ал киши ушул акча окуяны эске алган эмес да. Моралдык жоопкерчилик бар, моралдык. Мейли камакта отургуза албайсың, ал аксакал кишини кажети да жок отургуздун, бирок моралдык жоопкерчилик болуш керек да. Кечирим сураш керек да. Элге барып ушул жерде мен ошондо карабай калыпмын. Мен көзөмөл кыла албай койдум. Менин күнөөм бар деп айтыш керек да. Айткен жок. Ким айткан? Көргөнсүң ошондой да. Менин эсимде жок. Мисалы үчүн мен акыркы жолу мындай нерсени апсам атпаса эчтеме уккам. 1990-жылы койгулан окуя Ошто болгонго. Биринчи. Ошондо ал чыккан. Моралдык жоопкерчилик толук менин моюнумда деп айткан да. Анан кийин жана президенттик шайлоо бизде бүткөндөн кийин бир аз кыска мөөнөттө апсам атпаса кызмат ордуну жогорку кеңешти биринчи секретарды тапшырып Москвага кетип калган. Ошондо эсиңерде болсо айткан болчу. Мен кечирим сурайм, мен күнөөлөрүм бар, мен айыбым бар. Андан кийин бир да жетекчи бизде мен ката кетирдим, менден кетти дегенде ука элекмин да. Акаев бир нерсе жөнүндө айтты, бирок башка аксы менен байланыштуу эч нерсе деп айткан жок. Бирок ошол кезде мына Карыпкулов, Аманбек Карыпкулов президенттик администрациянын башчысы болчу, госсекретарь Осмонокун Ибраимов. Ушул эки адам чечкен деп атышат. Ушул көп нерселерди кагазга кол койбосо дагы чечкен, мындай кылат, тиндей кылат. Силердин салымы мен ойлоп атам, жанагы мамлекеттик массалык маалымат каражаттарга маалымат берүү, маалыматтын кандай формасында, ушул акчылык элдерди эл бузарлар дегендей мындай кылып көрсөткөнгө балким алардын салымы бар. Бирок ошол жерде талаада токтотуп атканга же ошол жердеги адамдарды кармап сабаганга алар андай буйрук бере албайт, укугу да жок. Ал ошол жердеги куралды өзгөчө күчтөрдүн жетекчилери бар да. Ошолорду жоопко тартыш керек болчу. Менин угушум боюнча алар не только жоопко тартылган эмес, кээ бирлери кийин кызматта чоңоюп пенсияга чыгышты тартып. Ошондуктан бул жерде эми мындай да адамдын пейили ушундай да. Жоготуу болгон күндө деле бир аз убакыт өткөндөн кийин кичине унутулуп калат, анан кийин кечирип калат. Ай ким экен деп анан ошол мезгилде жашаган аксакал азыр бүгүн жок да алар көбү. Ойлоп көрсөңүз, эгерде эң бизде чоң кандай десе ушундай нерселерди унутканга эмне себеп болот? Убакыт. Жыл сайын Кыргызстанда 130 миң адам дүйнөдөн кайтат да. Өлөт да. 130 миң. Ойлоп көрсөңүздөр, ошол 30 жылда канча киши кетти? 2 миллион 600 миң кетти. Аксакалдар, орто жаштар. Ушуларга баары күл болгондор. Анын ордуна жаңы муундар келди. Ал жаңы муундарда жигит кыздарда түшүнүгү да жок. Аксы каерде, аксы нели кандай, Акаев деген ким, Бакиев деген ким, алар билбейт аны. И билгиси да келбейт да. Алар Садыр, Камчы, Мадумаров ушуларга билет. Мурункуларды билбей калат 20-30 жыл мурда. Ошондуктан бул нерсени мен ойлоп атам, тарыхчылар жакшы изилдеп, керек болсо бир конференция өткөрүп, бир жыйынтык жазып, китеп жазыш керек да. Китептер бар. Китептер бар, бирок ким жазганга көз карашына Азимбек Анаркулович жазган, бул бир көз караш бар. Башкалар жазгандыгы башкача болгондор. Анан ар бир жазган саясатчы дагы өзүнү көрсөтүп, кичине мен мындай активдүү болгом деп сөзсүз көрсөтөт да. Ошондуктан бул жерде тарыхчы жазып туруп, тарых катары бир балким кафедрада же кандай бир формада таап, талкуулап,
азырынча анча мынча күбөлөр тиги болгон мезгилде өткөрүп койсо ашыктык болбойт да. Келерки мундурга бир аз биз реалдуу тарыхты калтырышыбыз керек да. Анан бирөөнүн божомолун эмес, бирөөнүн актоо эмес, бирөөнүн тактоо эмес, ушундай таза болуш керек, объективдүү болуш керек да. Мына 17 күнү атылып атат ок. Ал жерде эң негизги күнөөлүүлөр ошол жердеги аким, райаким, райондун милиция башчысы, райондук прокурор болуп атат ушулар. Алар кийин жогорку кызматтарга кээ бирлери кетишти, андан жогору кызматка. УВДнын башчысы дейт, анан жана уголовный розыскчынын башчысы дейт, баягы телевизорго чыгып бакып баарын кубалап жүргөн ошондой ошол кызматкерлер бар да. Ошол мезгилде майор болгон, капитан болчу, алар кийин полковник болуп пенсияга чыгып кетишкен да. Ооба. Бирок окуя ошо биринчи күнү 4 адам атылып атат, ошол талаада. Дагы бир адам эметкенден өлүп атат, сабалгандан өлүп атат, үйүнө келип жатып калып, ошо катуу сабалгандыктан. 6 адам жанагы эртеси Кербенде жана милициянын бөлүмүнө кол салуу болгондо өрт чыгып, ошондо бир адамды атып салган. 6 адам бардыгы ошол жерде өлүп атат. Ага кимди да кошуш керекпиз да? Шералы Ал деле ачачылыктын жыйтыгы да болгон, ооба. Назаркуловду. Анткени ал ачачылык кармап ошондон өлгөн, ага чейин, мына 17 мартка чейин. Анткени бир топ 2 ай, 3 ай жана ачкачылык болбоду Бишкекте, тиякта дагы. Андан кийин дагы көп нерселер болду. Туура. Эми мындай да, бийлик көзү май басып кеткенде ушундайларды көрбөйт да. Бирден болсо эле сен эл бузарсың деп сүйлөйт да. Сен эл бузарды чакырып туруп, кана бир ойлонуп көрөлүчү, сен айткан сөзүңдө балким бир маңызы туура болсо, келчи ишке жасайбыз деп. Сен мени сындап атасыңбы? Кел, анда мен сага мүмкүнчүлүк берейин, бир оңдоп берчи. Оңдоп кетсең жакшы. Оңдой албасаң анда өзүң мойнуңа аласың депчи. Кылса болот да, болбойт андай. Ал кезде жок, сен акмаксың, эл бузарсың деп, анан аларга да каңкылдап кошулуп, жанында жүргөн коштоочулар да бакылдай баштайт, кыйкырып, бул эл бузар депчи. Эл бузар деген эсептөө мындай жакшы эмес пайдаланып атат да. Ал башка нерсе. Эл бузар деген мен башкача түшүнөм. Эгерде бул элди бөлгөнгө чакырганда, мисалы диний карама-каршылыкты уюштургандар эл бузар деп калыш керек да. Эч качан диний карама-каршылыкка жеткирбеш керек. Бул Кудай сактасын жаман нерсе. Улуттук карама-каршылыкка алып баргандар, аларды караш керек да. Анан сепараттуу ар кандай кыймылдарын күчөтүп, ошолорду баарын бизге душман деп айтсак болот. Бирок эл бузар деп Кемпирабадка мен каршымын деген ал эл бузар эмес. Чек араны мындай чечкенге мен каршымын деген эл бузар эмес. Ал өзүнүн түшүнүгүн айтып атат. Бирок чечим кабыл алынып, мыйзам кабыл алынып, ратификация болгондон кийин айлоо жок, ишке ашты, бүттү ошо менен. То есть ага чейин ким болсо да ошол процессти чыдаш керек да. Сен төрдө отурсаң, канчасы пикир болсо, чыда, айlanан. Чыдабасаң анын кызматын тапшыр. Сен эч ким урушпайт анда. Ал любой кызматка, депутаттык кызматка, министрлик кызматка, любой кызматка тийиштүү да. Ошол кезде биринчи окуяга келген себептердин бири жанагы үзөңгү куш болчу. Бирок кийин Бекназаров камалып калган үчүн ага колдоо болуп күчөдү. Жок, бул жерде андан кийин атылгандан кийин андан беш бетер күчөп жанагы жөө жүрүштөр болду жылдын аягына чейин. Бир гана Бекназаров эмес, ал жерде үзөң кушка бир топ оппозиция каршы болгондо, ошо мисалы үчүн Кыргызстан деген мыйзам чыгаруучу мыйзам чыгаруучу жыйында фракция болчу эле. Ал жерде социалисттер, коммунисттер, анан дагы 3-чү партия болуп, Кыргызстан партиясы, ошолор кошулуп блокада кылып кармап турушкан. Активдүүлөрдүн бириси ошо Азимбек Анаркулович, алар Аскар Акаевичке сын пикир айтып, моундай оңдоо. Бирок алар импичмент кылам дебеди. Импичмент кылабыз деген эми ал кылам деген менен кылганы эки башкада. Бирок баары бир ошо сын пикир айткандан кийин ошондо бир кезде Аскар Акаевич көп сын пикирди чыдайт эле. Буга баа бериш керек. Бирок кийин бир аздан кийин жанында жүргөндөр, давай муну кысып коелу, давай муну кылабыз деп, ошо Азимбек Анаркулович 6 жыл мурда кабыл алган чечим үчүн камап койгон, бул абдан мыйзамга дал келбейт да эч качан. Болбогон бир нерсе менен камап койгон. Естественно, шайлоочу Токтогулда прокурор болгонбу, же тергөөчү болгонбу? Же тергөөчү болуп бир чечим кабыл алган да. Андан кийин ал эч кандай мындай мыйзамга дал келбеген да. Бирок камап койгон депутаттар туура эмес да. Анан эл көтөрүлүп, ошондо активдүү эл ошо жерде акчылык жарандарына, акчылык тургундарына баа бериш керек, мындай кайраты көтөрүлүп, биз бербейбиз деп тополоң көтөрүштү. Аны элди уккандын ордуна тескерисинче кыса баштады. Жалал-Абадка алып барып, ал жерде сабап коркутуп, эсиңизде барбы? Деле сабап аракет кылган да. Кийин бирок өзү чыгып сабалган жокмун деген. Да, эч ким сабаган жок деп айткан кийин. Бирок ошол моментте кебетесин көрүп турганбыз. Ал жерде видимо ал дубалды сүзүп жүргөн окшойт да, мындай. Өзү да.
Анан ошону көрүп туруп эл көтөрүлүп, бул өтө мындай мамлекетте жакшы эмес да. Эл эгерде адилетсиздикти күчөп чектен өткөндөн кийин ал эч ким токтото албайт аны. Жалаң эле аксы эмес Бишкекте болбоду көп жанагы Төлөкан Исмаилова башкалар Турсунбек Акун ачкачылык жарыялап жанагы Шералы Назаркулов да ошондон өлүп атпы ачкачылыктан. Көп болгон. Бул жерде кыймылдар айтып атам го. Бул аксы бир гана бир эң чоң бир окуясы бирөө эле. Андан тышкары ар бир багытта көптөгөн карама-каршылык болгон. Демократия кыймыл боюнча, шайлоо кодекс боюнча, башкаруу боюнча, башка тармактар боюнча көп болгон. Ар кандай кыймылдар болчу, биз түшкөн ата журт кыймыл болчу эле, башка кыймылдар болчу. Анан оппозициялык партия аз эле болгон, бирок Абсамат Басыевич башкарган партия Коммунистик Кыргызстаны ал жерде канчасын пикирлерди айтып жүргөн сессияда. Элге барганда канча алардын элдин талабын көтөрүп, көйгөйүн көтөрүп жүргөн. Ушул нерсе көптөгөн баары топтолуп 2005 мартка айланды эле. Аягында шайлоо 35-37 участкада бузулуп, ар кандай себеп менен. 2005 баласы кызы өтүп, ийгиликтүү. Анан көп жерде бузулганга байланыштуу эл көтөрүлдүңгүрөп келген да. Спикер болом деп жүргөндө кызы. Спикер болом деп билбейм мен, башкарам деген точно. Ал шайлоодон ийгиликтүү бүткөндөн кийин жогорку кеңешке келип, уже кабинеттерди бөлүшүп караштырып аткан. Эгерде эл чыдаса, ошондо чыкпай койсо, анда балким болот эле. Бирок ал кошуна мамлекетте ушундай болду, бирок жыйынтыгы барып жакшы. Эми ошол аксыдагы окуяны эгерде туура чечип, жанагы ок аткандарды ошол жерден кармап, тергөө жүргүзүп, соттосо, элдин пикири өзгөрөт беле Акаевке каршы? Жок, ал жетише албай калды да. 3 жыл өтүп атпайбы? 3 жылдын ичинде эч нерсе. Ал кантип өзүнүн жанында отургандарды камабайт да. Уже батып кетти уже канча жылдан бери бийликке отурат. 10 жылдан ашык отурат да. Баары уже колуна бүтүнөн кармак байланган да. Кантип камайт ал? Осмонакул Ибраевди кантип камайт? Карапкуловду кантип камайт? Ошол жерде прокурор, милицияларды кантип камайт? Кой бул жакшы балдар да. Жине ката кетирип коюптур, тентектик кылып коюптур. Губернатор Султан Урманаев болчу. Ал барайын десе бардырбай коюп атпайбы, эл менен жолуктурбай коюп атпайбы? Аны сурабай эле барыш керек да, губернатордон эч кимден сурабай барат да. Ал эч качан губернаторду бар же барба деп айта албайт эч ким. Айтыптыр да. Билбейм аны. Мен ойлоп атам, губернатор ошол жерде ал мезгилде өзү эле жоопкерчиликти өзүнө алып эле барса болмок, Губернатор ошол мезгилде высшее должностное лицо области деп жазып атыр да. Высшее должностное. Ал эч ким экөө мушташса деле барсаң болот, проблема жок да. Но мен билбейм, может быть, балким сен барба деп жөнөтпөй. Бияктан Бишкектен администрация айткан экен, барбагын деп. Милициялар өздөрү чечет деп койгондур, мен билбейм да. Айта албайм. Бирок биз эртеси күнү комиссия түзүп, жогорку кеңеште койгондон кийин биз барганбыз. Менин эсимде бар. Шамшырбек Медетбеков, 5-6 депутат барып, как раз биз барган күнү Азимбекти алып келип чыгарып беришкен да. Алып келген, ошо эркиндикке чыгарышкан да. Соттон кийин. Биз барган күнү ошо. Эртеси күнү же 2 күндөн кийин барганбыз да. Азимбек анан койчу ошол күнү бошотушкан. Айла жок. Анткени аябай көтөрүлгөн үчүн атылып чыкмак да. Анан чыгарып, ал барып кичине токтотуп, койгулан иштери барып, үйлөргө Куран окутуп барганбыз ошо. Ошондо Азимбек анан кылышты, булар абдан суранышкан да, кичине элди токтотуп койчу, дүрбөлөң кылбай деп. Эми элдин тынччылыгы үчүн мен билишим боюнча бир аз сабыр болгула деп сураман да. Азыр мына койгуландарды өткөрөбүз, анан көрөбүз. Чара колдонсо түшүнөбүз деген да. Бирок кийин ген прокурор болду. Ал иштерди көп аягына чыгарган жок. 2 жыл болду, по-моему, да, 2005 болгон, анан 2010 болгон да. 2 жолу? Да, 2 жолу вице-премьер силовой блокторду башкарган го. Убактылуу өкмөт келгендечи. Андан эмне жеткирди жок. Менин угушум боюнча китебинде жазган, биз ошол ишти аягына чейин жеткирдик деп айткан да. Жазаланды деп айтты. Бирок ким канчага мен билбейт экенмин. Ну, эл нааразы. Эл билбейм, ошол мындай эмес, башкача аксакалдар жок да азыр. Ойлоп көрсөңүз канча жыл өттү. Аксакалдар ошондо 20 жашар бала азыр 40 жашта болуп атат да. Ооба. Так что 20 жыл өтүп кетти. 22 жыл. Ну, ошол кездеги дегили мындайга жеткирбеш керек эле да, жанагыдай өткөрбөгүлө деген сыяктуу нерселерди. Койгон окуя. Алтын тамга деп айтпасам, жаркыраган тамга мен тарыхчы жазылыш керек болчу да.
келерки жетекчилерге бул сабак болуш керек. Отура электе сабак болуш керек. Кой, эл менен азылдашпа, эл менен ойнобо, элдин кыжырына жөндөн тийбе. Калп сүйлөбө. Түз жүргүн. Тууган уруктарыңды бийликке алып келбе. Жердештериң мындай берилбе. Ошондой нерсени ким болсо да жетекчи ушу түз кармаса, кийин кызматтан кеткенден кийин сый урмат менен жүргөн андан кымбат нерсе жок. Анан кызматтан кеткенден кийин бир жака башка мамлекетте качып жүрүп келе албаганы бул жаман. Уят нерсе, жаман нерсе. Уят. Анан келиш керектир. Сый менен жүрүш керек да. Ойлоп караңыз, канча бизде президент бар? Ким каерда? Жанагы сиз айтып кеттиңиз, окту ок аткыла деген буйрук болбой айтылбаса дагы тикелей укугу бар деп, Биз ошол жерге барганда мындай өмүрүнө коркунуч түзүлсө деп. Мисалы үчүн эгерде тапанча белиңде таган турса же колтуңуңда, сен кетип баратсаң, бирөө сага бычак менен секирсе, сен аткан укугуң бар. Же ошол жердеги адамдарга өмүрүнө коркунуч реалдуу болгондо сиз колдонсоңуз болот. Ал жерде уставда жана закондо так жазылган кайсы учурда куралды колдонсо болот. Башка бирөөнүн өмүрүнө коркунуч болгондо, көпчүлүктүн өмүрүнө коркунуч болгондо, сен корушкуч болсо, же сен ишмердүүлүгүнө тоскоолдук болсо, көптөгөн пункт бар качан колдонсо болот. Бирок тыюу бар кимге. Боюнда бар айылга мүмкүн эмес колдонгонго, инвалидке мүмкүн эмес, жаш балдарга мүмкүн эмес деген тыюулар бар. Эмне болсо жер жарылса да мүмкүн эмес да. Закон. Бирок жана видеолор бар. КГБ тартканго, анан кийин ачыкка чыгып кеткен, милиция туруп өтпөйсүңөр деп атат. Өтпөйсүңөр деп, уже өтөбүз деп болбой, силер эмне үчүн токтойт болсуңар? Там жакалаш башталды да. Ошенткенде атып жиберип атат. Бирөө нервичи да атты да кетти. Анан булар бизге биз барганда айтат, жок, алар биринчи атты дейт. Балким ким атат? Келген адамдар охотничий менен атты деп. Бар бекин колунда курал. Мылтык билбейм аны. Бирок бизге муну биз конфисковать эттик деп көрсөткөн жок эч ким. Ооба. Бирок бар деп айтышты. Анан ким баштады, это уже тергөө такташ керек болчу. Кеп анда эмес. Талаада кетип бараткан аялдар, эркектер, тынч кетип бараткан адамдарды тосуп туруп машина менен, анан кыйкырып ачууну жеткизип, анан балким жакалашка жеткизип туруп, анан курал колдонгон бул кылмыш. Жолду ачып койгула. Кербенге барсын, аянтка барсын, митингди өткөрсүн. Бир күн болобу, 2 күн болобу, каршы пикирлерин айтсын. Анан митинг бүткөндөн кийин үйүнө кетишет алар. Алар ушу жердин ээси болот. Кыргызстанда жашаган жарандар. Талаадан келди булар. Өзбекстанда же Казакстандан келген жарандарбы? Кытайдан келген адам жок, кыргыздар. Анан ким уруксат берди алар тосуп мүмкүн эмес. Мына азыр деле Первомайский районунда митинг өткөргөнгө мүмкүн эмес. Алайский районунда мүмкүн эмес. Эмне үчүн мүмкүн эмес митинг өткөргөн? Жок, парк Горькийге баргыла дейт. Анда мүмкүн экен да Первомайский районунда. Же бизде атайын анда мен айтып атам, бийлик анда бир чоң стадион куруп койгула, үстүнөн сетка менен жаап койгула. Ичине кирип бакыра берсин. Ошондо жанагы 17-18 2 күн болуп атат да, андан кийин да көпкө уланды жанагы каршылык аракеттер. Жөө жүрүш болду, болду. Ошондо ким негизги күнөөлүү жанагы ок чыгарганда? Түзмө-түз мен ойлоп атам, ошол жердеги ошол мезгилде милиция кызматкерлеринин жетекчилери. Биринчиден ошо алдын катарга милицияларды коюп, куралдарды карматып коюп, эң ошолорду крайний кылган ошо жетекчилер сөзсүз. Аны көзөмөлдөй турган прокурор бар, көзөмөлдөй турган ошол жердин акими бар, губернаторлор бар, баардыгы жоопкерчилик. Ок аткан бала эмес. Ошол жака курал менен койгон кишилер жоопкер. Шарт түзүп бергендер. Обязательно. Ал жерде каалайсың, колунда ок болуп турганда, буякта беттери кызарып, жини келип туруп, таш бараң бирөө ташты көтөрсө, хочешь не хочешь атат да. Ошону түшүнүш керек болчу. Таш ыргытылганбы? Билбейт экенмин, аны биле албайм. Таш ыргытты деп айткан. Бирок следствие мен билбейм да. Таш ыргытылган деп айткан. Анан ал жерде чын эле талаада туруп, мен өзүм жеримде, мени сен барбайсың деп турса, кечирип кое алам, мен аракет кылам. Жумкулам, жакасынан кармайм. Сен кимсиң депчи. Жолду тосуп атат. Пропаганда да күчтүү болгон да, жанагы баары арак ичип алып, бири-бири менен мушташып, анан бири-бирин бычак менен сайган деп, кээ бир мындай маалыматтар бар. Ок тийген жерди бычак менен чукуп, мынакей бул октун изи эмес, бул бычактын изи деп көрсөтүүгө аракет кылгандар болгон. Мен аны эсимде жок, мен уккан жокмун. Мен себеби ушу аткан жерге эртеси күнү биз комиссия менен барганбыз. Ушу асфальтта кан уюп кателик болду көргөнбүз да.
кийин эстеликтер коюлган, башка нерсе коюлган ошол жерде, ушу Босбек деген жерге барып көргөнбүз да. Ал жерде ачуулукка берилген сөзсүз эки тарап болгон. Булар киргизбейбиз деп кадимки эле жотос болгон. Тилер биз райцентрге барабыз. Сотко катышабыз деген да? Сотко катышабыз. Биз каршы пикирди көрсөтөбүз. Биз тынч кетип баратабыз. Куралыбыз жок деп айтса деле, жок. Бизге буйрук берди, жогору жактан киргизбейбиз деп. Эмне киргизбейсиңер? Ал киргенден канча 6 километр ушунча азыр да. Киргизбейбиз деп анан талаада. Это уже не имеет эч кандай мааниси жок, ким биринчиси ташылып. Ошондой шарт Бул өзгөчө атайын түзүлгөн ситуация болот да шарт. Каалайсың, каалабайсың, бул жаш баланын колу чыдабай кетет, атып кетет да. Жанагы эки операция ким кол койгон? Ураган менен тайфун деген эки операцияга. Эсимде жок уже. Эмнеге шылтайт? Жок, ал жерде мындай да, ал операцияга эч ким кол койбойт. Ал стандартный операция. Ушундай учурда операция күчкө колдонот, пакетти ачылат, ал күчүнө кирет. Ал ушул күнү ушундай болду деп приказга кол койбойт. Ал балким ушул операцияны өкмөт башчысы же президент кол коет. Ал жашыруун приказ жатат. Бакиевке шылташат. Ну, хорошо, Бакиев кол коюп, ал стандартный ушундай көпчө массовый беспорядок болгондо эмне кылыш керек деген приказ. Ал аксы деп жазбайт ал жерде. Ал жерде казамжей деп жазбайт. Ал общий стандартный линия поведения деп койду орусча. Ал сейфте жатат начальниктер. Өзүчө болгондо ал ачып туруп, так, кана эмне кылышыбыз керек деп чыгарат да. Это как корабльде деле, кемеде деле деңизде согуш башталганда ал каютадан секретный приказ чыгарат да. Ачып туруп, так, мындай кылыш керек, мындай кылыш керек, бул жака туруш керек. Ошону ким берген? Скорее всего, премьер-министр бекитет аны. Баланча тайфунду баштагыла. Жок, эми ал Ураганды баштагыла деп. Ал жерде ошо жергиликтүү жетекчилер өздөрү чечет аны. Балким министрге жетеби жетпей, но өздөрү чечиш керек, УВДнын башчылары. Жок, ал операция эме Жок. Республикалык операция да. Жок, республикалык эмес ал. Местечковый операция, бучо. Жергиликтүү. Жергиликтүү да, бучо. Республика болсо анда чрезвычайная ситуация Кыргызстан боюнча жарыялат, ал башка. А бул жерде ситуационный, антитеррористический, против массовый беспорядки деген да. Это стандартная операция, да? Жанагы мамлекеттик имараттарды басып алганга каршы, ошо анан жанагы башаламандык деген эки башка себеп. Обезличенный, аксы деп жазбайт. Бирок ушул жерге тийиштүү болот да. Ушул куралды жанагы РОВД, жана башка ошо РОВДга кошулган күчтөр жасай турган жумуштар айтылат, болду. А эгерде сиз айткандай бүткүл баардык республика таанымал болсо, анда баардык РОВД көтөрүлүп. Но бирок Бишкектен мен айткан Бишкектен ошо баланча операцияны баштагыла деген буйрук болгон болуш керек. Ну, балким да, алар мындай да. Идеологияда, идеалда ал жетекчилер өздөрү чечиш керек. Бирок турмушта биз бүгүнкү күнгө чейин өйдө жактан сурайбыз, эмне кылышыбыз керек депчи. Азыр деле ошондой. Көптөгөн өзүнүн функцияларын аткаргысы келбейт. Ошол начальник РОВД. Жоопкерчилик албаш үчүн. Жогору жактан сурап коелучу. Акимдер бирдеме болсо жогору жактан сурап коелучу. Ошон үчүн кээ бир учурда президентке майда чүйдө маселе менен чыгышат да. Биздин убактыбыз 1 мүнөттөй эле калыптыр. Сабак эмгиче эметелик. Жок, сабак коомдагы бирок али деле кеч эмес. Азыр деле ошол анализ кылып туруп, мына президент кече жакшы сөздөрдү айтты. Бирок мен күткөн жыйынтыктарда айтылган жокту. Мен ойлоп атам, бул окуя боюнча дагы бир изилдөө болот. Анын жыйынтыгында бул келерки муундарга бир чоң сабак болуш керек да. Айрыкча төрдө турган жигит кыздарыбызга чоң сабак болуш керек. Ансыз кайталана берет да бул баары. Рахмат сизге. Убактыбыз да бүтүп калды. Бизде конокто 5 жолку депутат жана партия лидери Исхак Масалиев болду. Рахмат сизге. Ийгилик болсун. Саламат болуңуздар.